ekan da жоқ ekan. Жоқ болса да Құдайға шүгір бар екен. Қызылсеңірде красавчик жігіті Толқынбек мырза өзіне жар іздеп жөнеп екен. Ошол уақытта алыс кетпей өзүбүздүн Қызылсеңір жергесинен Динара деген қызды көзгө илеткен. Ошол уақытта эки жаш бири-бирин издешип, жүрөктөрү илжирешип, мына бүгүн ойлору бир жерден чыгып, жүрөктөрү турат эгиздешип. Эки жаш биргеликте сүйлөшүп, баш кошууну чечишет экен. Эки жаш баш кошуп, Сейитбек тойханасында той өткөрөт экен. Ошол убакта түн кирет экен. Күн күркүрөйт экен. Тоолуу аймактарда жамгыр каттуу жаап жиберет экен. Жамгыр жааганда Динара кызыбыздын досу ордунан ыргып турат экен. Ал жак бул жакты карайт экен. Мен эмнеге туруп алдым деп баягы отуруп алат экен. Ошол убакта Толкунбек мырза ордунан турат экен. Урматтуу туугандарым, меймандарым, менин жакын санаалаштарым, досторум, жакшы отурасыздарбы? Мен сиздерге аягандай ыраазымын деп тайзым этип коет экен туугандарына. Мен сиздерге ушунчалык ыраазымын, бүгүнкү тойду жакшы өткөрүп жатасыздар деп оң колун көтөрүп кол булгалап коет экен. Менин бул кол булгалоом бойлокчулук менен коштоштум туугандар дейт экен. Ошол убакта Толкунбек мырза көзүнүн кыры менен Динараны караса, Динара да уялганынан ордунан турат экен. Динара ордунан турса, Толкунбек мырза Динаранын башынан кармап, Динаранын башынан кармап, "Жаным, мен сени бактылуу кылам. Эң бактылуу эне кылам. Жаным, Томскийди көрсөтөйүнбү" дейт экен. Анан Толкунбек мырза Динаранын пешенесинен өбүп коет экен. Дагы бир жолу өбүп коет экен. Жарым саат өбө берет экен. Тамаша. Ошол убакта Толкунбек мырза ылдый карап басып келсе, Динара кызыбыз олтуруп калат экен ордунда. Күйөөгө келип атканда ушунчалык жамгыр окшош жай деген Толкунбек мырза акырын басып келет экен. Толкунбек мырза басып келип достор жакты караса, достор жактан үн чыккан жамгыр жай деген аябай ушунчалык. Анан Толкунбек мырза эмне кыларын билбей, апасы Канча эмежени издейт экен. Канча эмеже акырын басып келет экен ортолукка. Келиңиз, Канча эмеже. Канча эмеже экөө көз менен сүйлөшүп коет экен да. "Апа, мени ушул даражага жеткирдиңиз, төрөдүңүз, ак бешикке бөлөдүңүз, ак сүтүңүздү берип эмиздиңиз. Мен сизге ушунчалык ыраазымын" деп апасын кучактап коет экен. Бул туугандар практика жүзүндө дагы байкап көрмөздөр. Жаш бала эң биринчи тили чыкканда "апа" деген сөздү айтат. Кучакташып, Толкунбек мырза көзүнө жаш алып, микрофон иштетет коет. "Апа, караңызчы, бүгүн мен үйлөнүп жатам. Бизди сыйлап ушунча эл келди, апа. Мен сиздерге ушунчалык ыраазымын. Болду, апа, ыйлабаң, мени кое бериң. Апа, мен турмушка чыкпай атамбы, ыйлабаңыз" депти. Ошол убакта ар жакта турган Азизбек агабыз дагы ортолукка келет экен. "О, Толкунбек мырза, сен үйлөнүп атасыңбы? Карагылачы, мен өзүмдүн уулумду өзүмдү тарткан" деп кучактап бетине өбүп коет экен. "Ой, красавчик, өзүмө окшош болуптур" деп ар жака барып келет экен. Ал эми Толкунбек мырза акырын ортолукка басып келет экен. Толкунбек мырза акырын ортолукка басып келсе, кызыбыз Динаранын жеңелеринен эки жеңеси жүгүрүп чыгат экен. Жакын жеңелеринен экөө ортолукка жүгүрүп чыгат экен. Анан чейин бул жакта Толкунбек мырзанын бир жеңеси дагы жүгүрүп чыгат экен. "Мен Толкундун жеңесимин" деп. Динаранын жеңелери келишти. Эки жеңе келип, күйөө баланын эки тарабынан карап,
Толкунбек мырза эмне кыларын билбей турса жеңелери эки бетинен өбүп коет экен. Апасынан бөлөк эч ким өбө элек жигитти жеңелери өбөт экен. Жеңелери Толкунбек мырза уялгандан жеңелерин джентльмен сыяктуу колдорунан өбүп коет экен. Ошол убакта жамгыр окшош жаап жеңелери уялганынан о бизди Толкунбек өптү деп сүйүнгөндөн башкача чувство келип кетип, жеңелери жүр барып 1000 сомдон алып келип Толкунбекке берип койгон. Жеңелери бат-баттан жүгүрөт экен. Жамгыр окшош жаап турат экен, чак кырылса келе жамгырганды билесиздерби, чөпөр өсүп кетет. Келинибиз Динаранын жеңеси биринчи келип калбасын деп Толкунбек мырзанын жеңеси шашылып бир кошелегин ачса, жалган 5000 тиңдеп лучше 1000 сом алып барайын деп жүгүрүп келип бармак болот экен. Ал эми Динаранын жеңеси бир кошелегин ачса, жалган доллар лучше мен дагы сом алып барайын деп оодара баштайт экен. Ага чейин Толкунбек мырзанын жеңеси туруп турат экен, кетпейт экен. Жеңебиз жүгүрүп келет экен, жеңе кызыбыздын жеңеси келатканда Динаранын туугандары жамгыр жаап берет экен. Миң сом берип Толкунбек мырзага анан жеңелер акырын унчукпай кетип калат экен. Ошол убакта Толкунбек мырза Динараны карап, эмне кыларын билбей, бүгүнкү тойдо кызмат кылып жүргөн мен бул акчаны тамадага берем деп берип коет экен. Жок, Толкун сен уйлатасың. Мен албайм деп тамада уялат экен. Болбойт, Толкунбек мырза тушунат экен. Ой, сен кызмат кылтасың деп. Жок, Толкунбек мырза, сен үйлөнүп атасың. Албайм десем Толкунбек уялгандан бул тамада, значит, колуна албайт, буну чөтөгүнө салып коюш керек экен дейт. Ошол убакта жамгыр аябай катуу жайт экен. Эң сонун Толкунбек мырза келсең. Бүгүн туугандар, Азизбек агабыздын тоюна келген меймандар 1000 сомдон баштап 20 000, 50 000 чейин кошумча кошуп жатат. Мен дагы ойлондум. Толкунбек эмнеси болсо дагы бир жерде чогуу чоңойгонбуз. Өзүм сыйлаган агаларым. Мен дагы бүгүнкү тойго жөн келбейин дедим. Конверти жок болсо дагы 2000 сом кошумчам менен келдим туугандар. Толкунбек. Ошол убакта Динара келинибиз ордунан акырын туруп басып келет экен. Динара келинибиз келе жатканда жамгыр жаап, күн күркүрөп. Толкунбек мырза да Динара тарапка карап басат экен. Көзү менен Толкунга карап моюнду айтат экен. Мен бул акчаны 1 жыл сактайм дейт экен. Себеби дегени 1 жылдан кийин бала болобуз, Кудай буйруса. Бул акчаны биз балабыздын памперсине иштетебиз. Менин чөтөм жок, сен салып тур деп айтып коет экен. Ошол убакта 2 жаш акырын бул жака карап басса, олтурган меймандар ордунан турат экен баласы. Басабыз. Жамгыр жайт экен. Ошол убакта бардык меймандар турат экен ордунан. 2 жаштын алдынан достору тосуп чыгат экен. Жамгыр жайт, шак. Рахмат. Алдынан достору тосуп чыкканда Толкунбек мырза бул жака карап. Меймандар, эгерде мени сыйласаңыздар, биздин бактылуулугубузду кааласаңыздар, барыңыздар менин тоюмдун 2-чи би антрагына чыгасыздар. Бийлегендер бийлеңиздер, бийлебегендер бийлеп жаткандардын тамагы менен арагына тийбеңиздер дейт экен. Тоюбуздун 2-чи би антрагын баштайбыз. Барыңыздар биге чакырабыз. Жаштар, биге.
Çoңтектерге қонымыз, ошол бойдон кышка чейин кыяртында болобуз. Көчүктөрүп жанган бизге болду кошуна, алтын алга үй тигип, çoңтектердин доруна.